Камбоджа үчүн жашоо үчүн күрөш болот. Пакистанга жеңишти алдыруу келди. Ал эми бул Лаос менен Камбоджа эки өлкө кошуна жайгашкан түштүк чыгыш Азияда, андыктан булар биз деп айтсак болот, же болбосо Индо-Кытай жарым аралында жайгашкандыктан ошондо Индо-Кытай дербиси деп айтсак да туура болот. Бул оюн бүгүн эки команда үчүн тең. Азырынча Лаос биринчи орунда бара жатат. Кыргызстан болсо Йеменге 0-2 менен жеңишти алды билген болчу. Ал эми Лаос болсо Гуамды ири эсеп менен утуп алган. Ошондой эле бүгүн Кыргызстан Пакистан менен 19:00 беттешип көрөт. Ал оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болмокчу. Андыктан баарыңыздарды дал ошол стадионго чакырабыз. Биздин кичинекей ак шуңкарларды жеринен колдоп турсаңыздар, көгүш кийим менен оюн талаасында бүгүн дагы ири эсеп катталабы, же болбосо Камбоджа бул дербиде татыктуу атаандаштыкты көрсөтөбү, ага дагы күбө болобуз деп айтсак болот. Ушунчалык маанилүү оюн айрыкча Камбоджа үчүн. Лаос эми биринчи беттешин утуп алды. Шарттуу түрдө коноктор булар Камбоджа, алардын дарбазасында Риак Самоут биринчи катар сан менен дарбазада. Негизинен 2009-жылы төрөлгөндөр көпчүлүгү, арасында албетте 2010-дор бар. Булар албетте Ю-17. Риак Самоут бир болсо, мына азыр ышкырык жаңырып беттешти баштап алдык. 3-чү номерде Ли жарым аралындагы, же болбосо түштүк чыгыш Азиядагы жалгыз ушул океанга, же болбосо деңизге жолу жок өлкө деп айтсак болот. Мисалы үчүн Борбордук Азиядагылар бар, ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, же болбосо Казакстан деле ушул түз. Тосонун стандарты кабал. Ки Моон Каня ошентип бул бүгүнкү беттештеги алгачкы эскертүүнүн ээси болуп отурат. Мен ойлоп аттым эле, мындай көп сандагы эреже бузуулар менен сары кагаздар бат-баттан эле берилип баштайт го деп. Ал үчүн 20 мүнөттөн көбүрөөк убакыт керектелди. Азыр болсо топто 7-чи номердеги Боти Рой, Камбоджанын курамындагы эң активдүү оюнчулардын бири. 4 оюнчудан тосмо коюлду. Таамай сокку узатканга деле мүмкүнчүлүк бар сыяктуу. Эгерде азыр дарбазачыны карап көрөлү, жакынкы бурчта эле, алыскы бурчта эле, эгерде ал стандарт кабалдарды ишке ашыруу жагынан чебер болсо, ишке ашууда. Же болбосо экинчи кабатта күрөшкө дагы оюнчулар бар, түз барды. Жана бул жерде дарбазачы жана ошондой эле буюрса биз Йемендин упай жоготушун күтүшүбүз керек. Йемендин бир эле беттеште утулганы аздык кылып калышы ыктымал, себеби Йемен дагы бир оюнда утулуп, биз дагы Йеменге утулганбыз. Андай болсо, мен оюмча жеке беттеш каралат сыяктуу, регламентин жакшылап карап чыгыш керек. Ошондуктан жеке беттеш боюнча баары бир автогол сыяктуу рикошеттен кийин кирген, экинчиси болсо белекке берилген болчу. Учурда гол! Лаос түгөрүңүздөр мынакей. Алар Камбоджа кечке чабууда жүрдү, ал эми Лаос гол жаратты. Ситкила Чантаммамали бул голдун ээси. 3-чү голун киргизип атат бул турнирде. Ал Лаос менен, Гуа менен болгон оюнда 2 гол киргизген. Азыр мынакей 8-чи номердеги Хайчелунун пас чыгарып бергенден кийин ошол замат Чан бир учурда дал ошончо көргөн. Биздин беттешти көрүп жаткан мезгили. Азыр айпанттын ичинде топ, сокку, рикошет, гол! Дубль жасады. Демек, азыр Чанталаңси гол киргизди. Буга чейин Чантамали киргизген эле. 11-чи номердеги Чанталаңси. Эми рикошет орун алды. Дарбазачы үчүн албетте бул ыңгайсыздык. Топту калтырып бергенден кийин сокку узатып кетти. Камбоджанын жооптук чабуулу айпанттын ичине кирди жана пенальти. Колу менен демек топту тосу деп эсептеди. Ошол эле буга чейин сары кагаз алган буга чейинки Пакистан менен болгон оюнда ал ишенимдүү пенальтини голго айлантып кеткен. Лаос алгачкы голун өткөрө алабы, же болбосо Санхам Тавитхон бул ирет дагы кургак сактап калабы. Өзгөчө мына кызыктуу учур ушул жерде Пима Карапов менен Тавитхондун дуэли, эрүүлүү деп айтсак болот.
гол киргизүү мүмкүнчүлүгү албетте пайыздык көрсөткүч. Бир топ жакшы иш жүзүндө каршы эпкинден кармап койду жана гол жаратты албетте. Камбоджа топту кармап эмне кылат? Бул деген биринчи тайм, экинчи тайм эмес, анчалык убакытты чөбө турган. Ишенимдүү мынакей. Өзүнүн сол жагына ал эми бул жерде 8 номерде Таньявот Сайшален дегенчи ушул жерден Лаос дагы бир голду ишке ашырып кетти. Ал эми Один Сипанит бул голдун ээси 3-чү голду ушул 10-чу номердеги Лаостун капитаны киргизди. Бул турнирдеги 3-чү голу жана бул оюндагы дагы 3-чү голу. Мына көрдүңүздөрбү? Эч кандай офсайд демек бул жерде катталган эмес. Ошондуктан сонун чыкты дагы. Азыр болсо бош дарбазага топту тийип кетти. Дарбазачы топ барды. Айпаянтка азырынча кире элек. Сонун пас. Бирок коргоочу дагы өткөн жок. Бул жерде чындыгында Лаостун чабуулдары бир топ курч болуп жатат. Саны аз болсо дагы, бирок сапаты жагынан алардыкы жакшы. Азыр бул ирет дагы. Байкасаңыздар, азыр өнөктөштөрдүн кимиси кайсыл жака жайгашканына көз салып жаткан. Жакынкы бурчка топту атайын ушундай бир ыңгайсыз траектория топту жоготкон болчу. Ошол эле диспетчер баратат азыр топтор таратуу жагынан. Албетте өтө мыкты оюнчу. Дал ошол зонада топко жеткенге даяр турганда андан ары чабууланып кетмек. Камбоджа аларга бир эмес 2 гол азыр топту жоготту. Кайрадан капитан бара жатат. Ошол эле Один Сифанит. Азыр болсо сокку дагы бир гол. Лаос 4-чү голун жаратты. Жана 9-чу номердеги Анусит Пради 4 түрдүү оюнчу гол киргизди. Голдук пасты капитан Один Сифанит ишке ашырды. Мына кайтадан карап көрсөңүздөр, идеалдуу пас жана идеалдуу сокку. Ал сокку ишке ашкан жок, тактыкка басым жасалды. Карасаңыздар, таамай ошондо жүрүш. Ошондой эле урматтуу көрөрмандар, биздин команданын оюндары качан ким менен болорун сиздердин эсиңиздерге салып өтсөк болот. Азыр алар тууралуу азыр болсо мына керемет гол. Эч кандай ойлонбой туруп бул жерде дарбаза торуна топту салып кетти. Айпаянттын